Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Азыркы күндө Палестинада болуп жаткан окуялар ар бир мусулманмын деген адамдын жүрөгүн оорутпай койгон жок. Андыктан бүгүн түрк туугандар тарткан Палестинада болгон окуялардын бирин чагылдырган 2011-жылы чыккан Карышкырлар мекени Палестина аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе көрүүгө камданып калсаңыздар, сөз башынан болсун. Палата Лимдар, с какой целью вы прибыли в Израиль? Я прибыл не в Израиль, я прибыл в Палестину. Тасманын башында сууда келе жаткан кемени көрөбүз. Кемедегилер Газадагы жөөттөрдүн тарабынан кыйынчылык көрүп жаткан мусулмандарга жардам берүү үчүн тамак аштарын жүктөшүп дары-дармектерин алып алып түз эле Газанын жээгине жөнөшөт. Бирок эшиктен келип төр меники деген жөөттөр Палестина мусулман өлкөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн Израилге айлантып, жаңы өлкө түзүшүп баскынчылык менен бөтөн жерге ээлик кыла башташат. Ошондуктан алар Газага келе жаткан жардам кемесин токтотууга аракет кылып, ал жака жоокерлерин жөнөтүп, Израиль генералы Моше Бендин буйругу менен кемедегилердин бардыгын аткылай башташат. Бирок ал кемеде бир гана мусулмандарга жардам беребиз деген мусулмандар гана бар эмес болчу. Ал жакта ар кайсы динди карманган ар кайсы улуттун өкүлдөрү бар эле. Алар бардыгы жөөттөрдүн кылган иштери толугу менен мыйзамсыз жана адилетсиздик экендигин түшүнүп турушкан. Ошондуктан жардам берүүгө аракет кылышып, бирок бул дүйнө менен кош айтышып кетишти. Бул окуялардан кийин биз Палестина өлкөсүн көрө баштайбыз. Иерусалим көчөлөрүндө жөөт аскерлери мылтыкчан жүрүшүп, өздөрүнүн тартиптерин орнотууга аракет кылып, жергиликтүү мусулмандарды каалагандай башкарышып, алардын эркин басуусуна тоскоолдук кыла беришчү. Биз ошол элдин арасынан каарманыбыз Полот Алимдар өзүнүн адамдары менен келе жаткандыгын көрөбүз. Алар бара жаткан жолдон бир кезде Израиль аскерлеринин бири чыгып, каармандарыбыздын документин текшерип, мындан нары өткөнгө болбойт деп алардын жүрүшүнө тоскоолдук кыла башташат. Ал эле эмес, каармандарыбыздын жанына келип калган Симона Леви деген кызды дагы өткөрбөй жатышыптыр. Бул кыз өзү улуту жөөт болгондугу менен Американын жараны болчу. Ал Иерусалимге келген саякатчыларды айлантып жүргөн эле. Анда жанагы жоокер каарманыбыз андан нары өтүш керек экендигин айтса дагы такыр эле түшүнгүсү келбей, бул жерде бир гана Израиль өлкөсүнүн жарандары эркин жүрө алат. Калганыңар айдан түшсөңөр дагы эч кандай эркиндик жок. Бул жерде менин сөзүм мыйзам деп жатса, Полот Алимдардын жини катуу келип, жанагы жоокерди ошол жерде жок кылат. Ошентип бир заматта эле элдин көзүнчө катуу атыш башталып, каармандарыбыз жоокерлерге каршы турушуп, жоокерлер эчтекеге карабай эле аткылап баштаган кезде Полот Алимдар жанында турган Симонаны дагы куткарып жөнөйт. Ошентип буга чейин эч кимди катуу сүйлөтпөгөн Израиль жоокерлери катуу каршылык көрүштү. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Бир мезгилде каармандарыбыз күзөттө турган Абдулланын унаасына олтуруп алышып, андан нары качып жөнөшүп, алдынан чыгып каршылык көрсөткөн жоокерлерди аткылап жок кыла беришти. Анда алар менен бара жаткан Симона бир кезде өзүнө келип эле кыйкыра баштайт. Силер мени кайда алып бара жатасыңар? Мен силерди тааныбаймын го. Мени унаадан түшүрүп койгула десе, Полот Алимдар аны түшүрүүгө макулдугун берген жок. Анткени аскерлер кыздын каармандарыбыз менен качып бара жаткандыгын көргөндүктөн эми аны дагы кылмышкер деп ойлоп калышы толук мүмкүн эле. Ошондуктан сени калтырсак өлтүрүп коет деп өздөрү менен кошо алып кете беришет. Биз мындан соң Израилдин аттуу баштууларынын сүйлөшүп олтургандыгын көрөбүз. Алар бул убакта Палестина элинин саны азайбай жаткандыгына кабатыр алып, аларды кантип жок кылабыз деп ойлонушуп, адамдарды жок кылуунун мыйзамдуу жолу жок экендигин түшүнүп, мыйзамсыз жолго барууну талкуулап жатышкан болчу. Ошол мезгилде алардын жанына аскер башчы генерал Моше Бен келет. Ал адамдарга жаңы иштеп чыккан окту көрсөтүп, бул октун өтө бир өзгөчөлүгү бар. Анын ичинде химиялык уу жайгашкан, ал адамга тие турган болсо ичинен чиритип жок кылат. Ошондуктан бул ок тийген адам тирүү калышы мүмкүн эмес деп түшүндүрүп, жанындагылар бул нерсе Бириккен Улуттар уюмунун талабына каршы келет да, мындай окторду колдонгонго болбойт да десе, Моше Бен бизге эми алардын талабынын кызыгы жок деген жообун берет. Анан да генерал октун мыктылыгын көрсөтүүнү каалап, аны атайын көзгө атар мылтыкка салып, жөн эле бир көчөдө унаасы менен келе жаткан карапайым мусулман бир тууганыбызды атып өлтүрүп салат. Бир мезгилде Моше Бенге адамдарынын бири келип каармандарыбыздын сүрөтүн көрсөтүп, бул адамдар Турциядан келген даярдыгы күчтүү согушкерлер экен. Биздин 9 жоокер өлүп, 10 жоокерибиз жаракат алыптыр. Алар 3 экен жана жанында дагы бир кыз жүрөт. Бизге жеткен маалымат боюнча булардын максаты сизди өлтүрүш экен. Ошондуктан абайлабасак болбойт десе, Моше Бен ага жооп берип, ал бизди өлтүргүчүңдү биз аны өлтүрөбүз деп айтат. Бул убакта каармандарыбыз Симонаны алып Абдулланын үйүнө келишиптир. Көрсө Абдулла палестиналык жергиликтүүлөрдүн бири болот.
Ал өзү илимдүү куруучу болуп Ливанда ишкерлик баштагандыгына карабай, мен кетсем эртең башкасы дагы кетсе, анда Палестинада ким калат деп кайрадан туулган жерине кайтып келиптир. Көрсө булар дагы биздин Баткендин чек жашаган туугандарыбыздай эле. Бөтөн элге жерди алдырбаш үчүн аягына чейин тургандардан экен. Анан дагы Абдулла үй бүлөсү менен жашап жаткан үйдү 5 жолу салса, жөөттөр 5 жолу тең келип бузуп салыптыр. Бирок Абдулла дагы деле артка кайтпай 6-жолу үйүн салып жаткан болот. Анда каармандарыбыз ага суроо салып, сен эмнеге бузса деле кайра салып жатасың? Баары бир салганың менен бузулат экен го десе, Абдулла жооп берип, эгер мен жеңилсем башкасы дагы жеңилет да. Биз бул жөөттөргө алсыздыгыбызды көрсөтпөшүбүз керек деп түшүндүрөт. Эң кызыгы, израилдиктер үйдү салып жаткан мезгилде келбей, үйдү салып бүткөндөн кийин келип буза башташат экен. Бул окуялардын бардыгын сыртта карап отурган Симон аябай эле таң кала баштайт. Анткени ал Америкага жеткен маалымат боюнча бир гана израилдиктер кыйналып жатат деген түшүнүктө болчу. Я должна пойти в посольство и рассказать о случившемся. Они ищут не только нас, но и вас тоже. Бир кезде Симона түн киргендигине карабай, мен эми кетишим керек деп шашыла баштайт. Анда Абдулланын майып арабада олтурган баласы, чыксаңыз сизди атып салышы мүмкүн. Алар мен мектептен келе жатканда атып салышып ушинтип майып болуп калдым. Булар бизди адам катары көрүшпөйт десе, Симона алардын сөзүнө ишенбей, чыныгы еврейлер андай кылбайт деп чыгып кетип калат. Анткени Симона өзү дагы еврей улутунан болгондуктан бир туугандары мындай ишке барбайт деп толук ишенип жүрчү. Бирок Симона эшикке чыгып узак жол жүрбөй эле еврейлердин чыныгы жүзү кандай экендигин көрөт. Анткени алыстан аскерлердин унаасы пайда болуп алдынан чыккандарын аткылап, каармандарыбызды издеп жүргөн жоокерлер жөн жаткан элдин тынчын ала баштайт. Ошондуктан Симона кайрадан артка кайтып Абдулланын үйүнө кире качты. Көрсө ал жерге генерал Моше Бен адамдары менен келип, каармандарыбыздын ошол жакта жүргөндүгү тууралуу маалымат табышып, аскерлерди өтө көп санда алып келишип, каармандарыбызды издөө ишин башташып, уктап жаткан элди барымтага алышып, кээ бирлерин ошол жерде аткылап өлтүрө башташат. Бул убакта октун үнүн уккан каармандарыбыз дагы мылтыктарын алып даярданып калышкан болчу. Алар алыстан генерал Моше Бенди көрүп, биз бул адамды өлтүрмөйүнчө кетпейбиз деген сөзүн айтышат. Көрсө каармандарыбыз чындап эле тасманын башындагы кемедеги адамдардын бардыгын өлтүргүлө деп буйрук берген Моше Бенди өлтүрүүгө келишиптир. Ошондуктан алар ар тарапка бөлүнүшүп, жашыруун түрдө жоокерлерди жок кыла башташып, жоокерлер болсо жооп кылышып, бир гана каармандарыбызды атпай, ал жердеги жөн гана барымтага алынган адамдарды кыра башташат. Муну көргөн каармандарыбыз каршылыгын мурдагыдан дагы катуу көрсөтүп, барымтага алынгандарды эркиндикке чыгарышып, бир мезгилде Моше Бендин өзүнө кол сала башташты. Анда аскер башчысын жоокерлер тегеректеп турган эле. Бирок болот алымдар тапанчасы менен таамай атып, Моше Бендин так эле көзүнө тиет. Ошондо гана жоокерлер чегинишип өздөрүнүн генералын алып качышып, жарадар болгон Моше Бенди унага салып алып качып жөнөшөт. Бул болуп жаткан окуялар Палестинанын аймагында эле. Израиль Палестинаны суверендик өлкө деп моюндагандыгы менен дагы деле анын аймагына кирип алып ар кандай ызычууларды сала берет экен. Бул нерселердин бардыгын терезеден көрүп турган Симонанын жүрөгү катуу түшө баштайт. Анткени Симона өзү дагы жөөт болгондуктан мен буларга душман экенмин деп корко баштаган. Анда Абдулланын апасы аны сооротуп, сен бизге эч кандай душман эмессиң. Карапайым жөөттөрдүн арасында мусулмандарга эч кандай душмандык кылбагандар толтура. Биздин душмандарыбыз бизге кордук көрсөтүп жаткандар деп Симонаны өзүнө келтирет. Ошентип Израиль жоокерлери Моше Бенди ооруканага жеткиришип, каармандарыбыз болсо андан нары жүрүшүп, израилдик жоокерлердин унаасын аткылап, ичиндегилерин өлтүрүп, израилдин жоокерлеринде кийинишип, андан нары кетишет. Көрсө израилдик жоокерлер Палестинанын аймагына өздөрүнүн аскердик техникалык базасын салып алышыптыр. Моше Бен ошол базадан ал жердеги кылынып жаткан мыйзамсыз иштерин башкарып турчу. Ошондуктан каармандарыбыз буга чейин тартып алган унаа менен ошол базага кирип барышып, алдынан чыккан жоокерлерди жок кылышып, түз эле имаратка кирип барып жардыра башташат. Ошентип каармандарыбыз келген максатына жетип, ал жердеги Израиль жоокерлери колдонгон компьютерлерди талкалап жок кылышып, мылтыктар менен аткылап ар тарапка жарылуучу заттарды ыргытып, андан соң чыгып бара жатып дагы жоокерлерди өлтүрүп, коргонунан секирип качып кетип калышат. Өкүнүчтүүсү, көзүнө ок тийип ооруканага келген Моше Бен бул убакта тирүү калыптыр. Ошондуктан каармандарыбыздын ал жерге келген иш чарасы толугу менен аяктай элек болчу. Бир мезгилде өзүнө келген Моше Бен көзүнүн тигилип тургандыгын көрүп, катуу жини келип биринчи эле кол астындагы Авиге силер аларды кармай алдыңарбы деген суроосун берет. Бирок жок деген сөздү уккан Моше Бен дарыгердин дагы жатышыңыз керек дегендигине карабай эле ордунан туруп дароо жөнөйт. Бул убакта каармандарыбыздын арасында Мемати колуна жана бутуна ок тийгендиктен жаракат алып, ал жердеги Абдулла билген жашыруун ооруканалардын бирине келип дарылата башташат. Моше Бен болсо адамдары менен кеңсесине келип, кеңсесинин талкалангандыгын көрүп, жини аябай катуу келип, аман калган компьютер менен видео байкоону көрө
баштады. Ал видео байкоодон келгендердин арасынан Абдулланын жергиликтүү адамдардын бири экендигин түшүнүп, ал тууралуу маалымат издеп дароо эле кайда жашагандыгын билет. Бул убакта Симона дагы деле Абдулланын үйүнөн кете албай, эмне кылышын билбей жүргөн болчу. Ал бир кезде бөлмөдөн чыгып үй бүлө бактылуулук мүнөттөрдү өткөрүп жаткандыгын байкап, атайын Абдулланын апасы берген узун көйнөктү кийүүнү чечет. Ошентип Симона көйнөктү кийип, башына жолу короонуп бөлмөсүнөн чыга келди. Анда Абдулланын апасы: "Мына эми сен чыныгы айымга окшодуң. Турмушка чыгып балалуу болсоң, ошондо чыныгы аял заты болосуң" десе, Симона бир аз мөөнөткө унчукпай калат. Көрсө Симонаны жакшы көргөн адамы таштап кеткен экен. Ошол мезгилде эле Израиль жоокерлери эшикти тээп ачып, үйдүн ичиндегилерди күч менен алып чыга башташты. Анда Абдулланын майып баласын дагы сүйрөгөнгө аракет кылышып, бирок ал ордунан жыла албай. Бир мезгилде Моше бен ал баланын жанына өзү кирип келет. Ал балага кайрылып: "Сенин атаң менен жүргөн адамдар кайда кетишти? Алар тууралуу мага айтып берчи" десе, Абдулланын баласы Моше бендин көзүнө тике карап: "Айтпаймын" деген жообун берет. Демек сен баатыр турбайсыңбы? Анда баатыр болсоң бул жерден өз алдынча чыгып алчы деп эшикке чыгышып, өздөрү менен кошо алып келген оор техникага үйдү бузгунуң деген буйругун берет. Анда бул техниканын айдоочусу Оштун мэринин колунда иштеп жүргөн Байтор дароо эле үйдүн коргонунан баштап сыноос кыла баштады. Өкүнүчтүүсү, сырттагы Абдулланын үй бүлөсү эчтеке кыла албай, кошуналары дагы жардам бере албай, кылып жаткан ишиңер туура эмес, силерди Кудай жазалайт деп сүйлөгөндөн башка эчтеке кыла алышкан жок. Ошентип үй толугу менен бузулуп, майып бала баатырларча бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ал эле эмес, чоң энеси ага жардам берүүгө аракет кылып жаткан кезде аны дагы атып салышып, Абдулла бир заматта эң жакын адамдары апасы жана баласынан айрылат. Анда жарадар болгон чоң эле араң эле жөрмөлөп урап калган үйдүн жанына барып, небересинин атын айтып: "Сен эч нерседен коркпогун балам, анткени Аллах биз менен. Буйруса Аллах сени өз нуруна бөлөйт" деп көз жумуп кете берди. Бул убакта каармандарыбыз дагы деле ооруканада мындан нары кандай кыймыл кылабыз деп кеңешип жатышкан. Анда Мимати Абдуллага суроо салып: "Мен эч нерсени түшүнбөй калдым го. Биз деги Палестинада жүрөбүзбү же Израилде жүрөбүзбү? Картада Палестина деп турат, бирок бул жерде еврейлер ээн эркин эле жүрөт го. Анан дагы каалаган ишин жасай беришет экен" десе, Абдулла жооп берип, бул жөөттөр кагаз түрүндө Палестина өлкөсүн эркин өлкө деп таанышкан. Бирок жасап жаткан иши такыр башкача. Бизге каршы адилетсиздик менен гана алек болушат десе, ал жерге дарыгер кирип келип, Абдуллага жаман кабарын айтып, балаң менен апаң Алланын жанына кетти деген сөзүн жеткирет. Анан дагы бул нерсени ким кылгандыгын айтып берди. Муну уккан Абдулланын көзүнөн жашы чыгып, экинчи жагынан катуу жини келип, каармандарыбызга кайрылып алар менен аягына чейин барамын деп убадасын берет. Бул убакта Моше бен Симонаны дагы кармап алган болчу. Анда Симона ага кыйкырды: "Мен сенин адамдарды өлтүргөнүңдү өз көзүм менен көрдүм. Сен өзүңдү кантип евреймин деп атап жүрөсүң? Биз ишенген Тора китебинде адам өлтүрбөгүлө деп жазылган эле го. Сен адам катарынан чыккан жырткыч экенсиң" десе, Моше бен тескерисинче кызга жини келип: "Торада адам өлтүрбөгүлө деп эмес, еврейлерди гана өлтүрбөгүлө деп айтылган. Тескерисинче сен еврейликке татыктуу кыз эмес экенсиң. Буну алып барып камап салгылашы" деп адамдарына буйругун берет. Бул убакта каармандарыбыз буга чейин мерчемдегенде Израилдин аскерлери чогулган бөлүкчөгө барып, ал жерге кол салышып кире беришиндеги аскерлерди жок кыла башташат. Каармандарыбыз биринчи эле кире беришинде коргоо кызматын аткарган танканы ээлеп алышып, аны менен аткылап, дубалды теши атышат дагы ошол жактан кирип жөнөшөт. Бул убакта Симона катаал шарттагы түрмөдө камалып олтурган эле. Бир кезде анын жанына эки жоокер келип эле өздөрү менен алып жөнөштү. Анда Симона бара жатып, ал жердеги жаш балдардын дагы каарыган аялдардын дагы камалып олтургандыгын көрүп, палестиналыктар өз өлкөсүндө өздөрү жат болуп кордук көрүп жаткандыгын толугу менен түшүнөт. Көрсө Симонаны ал жерде башчылык кылган адамга алып барышыптыр. Анда Симона ал адамга кайрылып: "Мен Американын жаранымын, мени бул жерде кармаганга эч кандай укугуңар жок. Мен өз өлкөмө кетишим керек" десе, жанагы адам жооп берип: "Сен эми өзүңдүн өлкөңдөсүң да. Сенин денеңде еврейлердин каны агып турат, демек биздин бир тууганыбызсың. Сенин чоң атаң Польшада немецтердин колунан кандай кордук көргөндүгүн билесиңби? Биз бул Израиль өлкөсүн куруш үчүн канчалык кыйынчылыктан өттүк" десе, Симона ага жооп берип: "Эмне ошо Польшада еврейлерди барып палестиналыктар өлтүрдү беле? Же эмне Израиль өлкөсүн куруп алгандан кийин ал сыздардын үстүнөн кордук көрсөткөнгө укук алдыңарбы? Арабтардын бардыгы эле Израиль өлкөсүн эркин өлкө деп таанышыптыр го. Силер болсо Кудайга жакпаган ишти улантып жатыпсыңар" десе, жанагы адам кайрадан Симонага жини келип, аны өздөрү жака отура албагандыгын түшүнүп: "Алып кеткилечи" деп кайрадан эле жоокерлерине салып берет. Бул убакта атышып жаткан каармандарыбыз алдына чыккандарды жок кылып, бөлүкчөнүн ичине тереңдеп кирип бара беришет. Биз буга чейин көргөн палестиналык мусулмандар камалган түрмө дагы ушул жерде жайгашыптыр. Ошондуктан 3 каарманыбыз 3 жакка бөлүнүшүп, Мемати түрмөнүн күзөтчүлөрүн өлтүрүп, темир артында олтурган мусулмандардын бардыгын чыгарып, Симонаны дагы бошотконго жетишет. Бул убакта Израиль жоокерлери ал жердин башчысы Авини куткаруунун аракетин көрүп жатышкан. Бирок болот алемдер алардын алдынан чыгып, жан сакчыларынын бардыгын өлтүрүп, Авини барымтага алат.
Үчүнчүсү Абдуллай болсо бул убакта сыртта жайгашкан ар бир учактын алдына барып, баштыгындагы жарылуучу затты орнотуп, имараттын ичиндеги шериктеринин чыгуусун күтө баштаган. Бирок ошол замат эле Моше Бен ал жерге көптөгөн жоокерлери менен келип калып, каармандарыбызды курчап калган кезде ал жерден качуунун башка жолун ойлоно башташат. Көрсө каармандарыбыз Авини пайдаланып Моше Бенди өлтүрүүнү көздөшкөн экен. Бирок эми алардын алдында ал жерден тирүү чыгып кетиш тапшырмасы туруп калды. Ошондуктан Авини барымтак алган каармандарыбыз ага тапанчасын такашып, бизге тийсеңер Авини өлтүрөбүз деп жүрүп турган учак жака барышып, учакка олтурушат дагы Авини таштап эле өздөрү көтөрүлүп кетишет. Ошол замат Абдуллай жарылуучу заттарды ишке киргизип, айлана чөйрөдөгү учактардын бардыгы жарала баштап, жоокерлер учакта бара жаткан каармандарыбызды аткылаганга мүмкүнчүлүктөрү дагы болгон жок. Ал эле эмес Ави жарылып жаткан учактардын жанында болгондуктан ошол жерде көз жумуп, Моше Бендин жини катуу келип, мен буларды жердин түбүнөн болсо дагы табамын. Ар биринин көзүн тазалашыбыз керек деп жоокерлерине катуу тапшырма берди. Ошентип эркиндикке чыккан Симона кайрадан үйлөрү талкаланган карапайым элге аралашып, бир аз эле убакытта ушундай кыйынчылыктарды көрүп чыдай албай калган Симона бул жердеги адамдардын дээрлик жарым кылымдан бери кордук көрүшүп, бирок сабырларын бекем кармап жеңилбей келе жаткандыгына таңыркайт. Бул убакта каармандарыбыз Моше Бен алардан өч алууга сөзсүз келет экендигин түшүнүп, жергиликтүүлөргө курал жарактарды таратып даярданып жатышкан. Айткандай эле Моше Бен танкасын алдына салып алып жоокерлери менен биргеликте көптөгөн унаалар менен палестиналык мусулмандардын талкаланган үйлөрүн аралап келе жатыптыр. Бирок буга чейин айткандай каармандарыбыз мындай учурга даярданып коюшкан болчу. Ошондуктан Полот алимдар биринчи эле келе жаткан унаалардын бирин жардырып жиберет. Анда башкаларына бул нерсе белги болуп, Израиль жоокерлерин буктурмага алышып, куралы жоктор таш менен атышып, куралчандар мылтыктар менен атыша башташат. Бирок кандай болбосун Израиль жоокерлеринин курал жагынан артыкчылыгы бар эле. Ошондуктан алар ар кандай ыкмаларды колдонушу буга чейин таш менен уруп жаткандар качканга жетишишпей, танка менен дагы атып жибергендиктен арасынан көпчүлүгү көз жума башташат. Бирок тирүү калгандар чегинүүнү эч эле ойлонбой душмандарды биринин артынан бирин жок кылышып, ал жерге келген Израиль жоокерлеринин дагы саны азая баштады. Бул убакта колуна мылтык алып катуу согушуп жаткан Абдулла апасын өлтүрүп койгон жоокерди атып өлтүрүп, бирок өзүнө дагы ок тийип ошол жерде көз жумат. Жөөттөрдүн танкасы болсо такыр эле токтобой алды тарапты аткылап дагы деле келе жаткан. Анда мусулмандар бөтөлкөлөрдү өрттөшүп, танка жака ыргытып аны күйгүзүп жиберип, ордунан жыла албай калган танканын башкаруучусун ошондо гана жок кылышты. Бир мезгилде эле учак менен келип калган жоокерлер аткылай башташып, бул убакта согуш талаасында калып кеткен Симона израилдиктердин кылып жаткан кылмышын өзүнүн жон тери менен сезет. Бир кезде Полат учакты алыстан байкап, аны дароо эле жардырып жиберет. Бирок бул убакта Моше Бен Полатты байкап, ал тарапка чуркап, аны аткылай баштап, аракетинен майнап чыкпай, тескерисинче каарманыбыз аткылаган октордун бири Моше Бенди жыгытат. Бирок Моше Бен толугу менен өлө элек болчу. Ошондуктан Полат тарапка чуркап келе жаткан Симонаны барымтага алууга аракет кылып, бирок каарманыбыздын акыркы огу таамай тийип, Моше Бенди ошол жерде жок кылды. Эми каармандарыбыздын Палестинага келүү максаты ишке ашты окшойт. Достор, биз ушул жөөттөрдүн колунан кордук көрүп жаткан мусулман бир туугандарыбызга Полатка окшоп барып жардам бере албагандан кийин, жүрөгүбүздөн жардам берип эки нерсени аткаруу бардыгыбыздын колубуздан келет. Анын бири ар бир кылган дуабызда палестиналыктардын тынчтыгын Кудайдан сурап, жана бир туугандарыбызга душмандык кылып жаткан адамдар чыгарган буюм болбосун, тамак аш болбосун, аларды албай палестиналыктардын тынчтыгы үчүн бойкот жарыялайлы. Анда эмесе достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз да аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды сөзсүз калтырып, кийинки тасмага чейин көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, буга чейин айтылган сөздөр мага дагы, сиздерге дагы эскертүү болсун.